Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө ведомствонун актуалдуу маселелери экологиялык коопсуздук жана көзөмөлдөө, жаратылыш ресурстарын иштетүү жана коргоо маселелери талкууланды. Бакыт Төрөбаев жарыяланган тоо экосистемаларын жана климаттын туруктуулукту коргоо жылынын президенттин Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктерилгес чаралар жөнүндө жарлыгынын Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында экология жана климат жаатындагы чараларды ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары ошондой эле борбордогу иш көйгөйүн чечүү жана абанын сапатын көзөмөлдөө боюнча чараларды, таштандыларды башкаруу боюнча программаларды ишке ашыруу, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча тармактык программаларды иштеп чыгуу, атмосфералык абаны коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды кайра карап чыгуу, жашыл климат фондуна арыз берүүгө конкреттүү долбоорлорду даярдоонун маанилүүлүгүн белгиледи.